Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 18 апрелге алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев Жалал Абадта чыгарачыларга батирдин ачкычы менен аскердик техника тапшырды. 17 апрелде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абадта чыгарачыларга жаңы батирлердин ачкычын тапшырды. Комитеттин маалымат кызматы көп кабаттуу үйдө 67 батир бар экенин билдирди. Ташиев өз сөзүндө президенттин тапшырмасы менен курулуштар аскерлердин жашоо шартын, материалдык техникалык базаларын чыңдоо аракеттери мындан арада кызуу уланаарын айтып, ошол эле учурда аскерлерге коюлган милдеттер да күчөтүлгөнүн белгилеген. Мындан сырткары чек ара кызматынын Жалал Абад облустук башкармалыгынын толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн имараты да ачылды. Буга катар Ташиев чек арачылар үчүн алынган 25 жаңы атайын аскердик техника да тапшырган. Заманбап үлгүдөгү автоунаалар өлкөнүн түштүк аймагында чек ара бөлүктөрүнө таратылууда. Ачылыш аземинин жүрүшүндө Баткен окуяларында каза болгон аскерлерге арналып Куран окулуп, эстеликтерине гүл коюлган. Биздин өнүгүү тездик менен жылып, мурунку жылдарга салыштырмалуу азыркы учурда Кыргызстан коргонуу, курулуш чөйрөсүндө маанилүү натыйжаларга жетише баштаганын белгилесек болот. Бул ишке кыйынчылыктарга жана сыноолорго туруштук берип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, биримдикте өлкөнүн тагдыры үчүн жоопкерчиликти өз мойнуңарга алып, Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабастан, жарандардын чек арачыларга болгон ишенимин арттырып, кызмат өтөп келе жаткан сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдиремин, урматтуу чек арачылар. Чек арачылардын турак жайы, штаб, окуу борбору менен камсыздоо иштери ушул аскер бөлүктөгү иштер менен токтолуп калбастан, Баткен, Сүрүктүү, Каракол шаарларындагы жана бөлөк аймактардагы аскер кызматчылары үчүн курулуп жаткан үйлөр дагы колдонулууга берилип, курулуш иштери улана бермекчи. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу мекенибиздин сакчылары, кызматыңыздарды дайыма ийгилик коштоп жүрсүн. Сиздерге бекем ден соолук каалаймын. Үй бүлөңүздөргө тынчтык болсун. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Садыр Жапаров Казакстанга расмий сапары менен барат. Президент Садыр Жапаров 18 апрель күнү Казакстанга расмий сапары менен барарын администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Сапардын алкагында Жапаров коңшу өлкөнүн жетекчиси Касым-Жомарт Токаев менен жолугат. Тараптар өз ара кызыкчылык туудурган эки жактуу кызматташтыктын бардык багыттары боюнча актуалдуу маселелерди, ошондой эле кыргыз-казак алакаларынын өнүгүү келечегин талкуулашары айтылды. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Казакстандын жогорку мамлекеттер аралык кеңешинин 6-жыйынына жана Астана шаарында Манастын эстелигинин ачылыш салтанатына катышат, деди Азымбакиев. Сапарга карата Кыргызстан-Казакстан бизнес форуму, аксакалдардын жана чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн тегерек столу, Кыргыз-казак жаштар форуму жана илимпоздордун Кыргызстан жана Казакстандын актуалдуу маселелерин чечүүдө илимди өнүктүрүү келечеги форуму сыяктуу бир катар иш-чаралар белгиленгени маалым болду. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев аткезчилер менен кошулуп алып иш алып барган чек арачыларга катуу чара көрүлөрүн эскертти. Ал УКМКнын чек ара кызматынын Жалал Абад облусундагы башкармалыгында чек арачыларга батир унаа тапшыруу аземинде катышкан. Иш-чарада Ташиев кээ бир чек арачылар аткезчилик кылгандарга кошулуп жардам берип мыйзам бузуп жатканын белгилеген. Былтыр быйылкы жылды кошкондо ондогон чек арачы жоопко тартылып, ондогон чек арачы кызматтан кетти. Себеби аткезчилерге кошулуп алып алар менен чогуу иш алып барган. Мындай болбош керектигин кулагыңарга жакшылап түйүп алгыла. Эгер ушундай иштер дагы кайталанса катуу чара көрөбүз деген ал. Ал баңгизат сатып, коомду булгап жаткандарга каршы да аяосуз күрөшчүлөрүн кошумчалады. Былтыркы жыл эле, быйылкы жылды кошкондо аскер кызматкерлеринен, ошол чек арачылардын арасынан эле ондогон чек арачылар жоопко тартылышты.
Ондогон чыгарачылар кызматтан кетти. Себеби сиздер өзүңүздөр ошо контрабандисттерге кошулуп алып, ошол мамлекетке зыянкечтерге кошулуп алып туруп, алар менен мындай орусча айтканда сращивались. Эми андай болбош керек. Мына ушуну кулагыңарга түйүп алгылагын. Мындай болбош керек. Эгерде ошондой боло бере турган болсо, биз чараны колдоно беребиз. Мындан ары да катуураак чара колдонобуз. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Ататүрк паркындагы курулуштар боюнча оюн айтты. Ататүрк паркындагы курулуш боюнча мыйзам жол берсе кетирилген чыгымдар өндүрүлөт. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин Борбор калаанын мэри Айбек Жунушалиев Ататүрк паркында мурдагы курулушка бөлүнгөн 43 гектар жерди кайтаруу боюнча токтомго кол койгон. Кийин кала башчысы парктагы мыйзамсыз курулган үйлөр буздурулушу дагы мүмкүн экенин айткан. Жогорку Кеңештин 17 апрелдеги жыйынында бир катар депутаттар башкы прокурор Курманкул Зулушевден Ататүрк сейил багы боюнча сурашты. Рыспек Атажанов ошол жерлерди мыйзамсыз берген мэрлердин эсебинен парктагы жерлердин ээсине кенемте берүү маселесин чечүү керектигин сунуштаган. Мэр өзүнүн оюн айтты, бирок мунун баары мыйзам чегинде чечилет. Андан бери 30 жылдай убакыт өтүп кетти. Мыйзамда мөөнөт деген бар. Эгер мөөнөт өтпөсө, убагы болсо жоопко тартабыз, чыгымдарды да өндүрөбүз, бирок мыйзам жол берсе гана. Мыйзам деген мыйзам, деди Зулушев. Ошондой эле ал соңку жылдарда жерлерди мыйзамсыз ээлеп алгандарга жакшы сабак болгонун билдирип, 2 жылдан бери 41 социалдык объект тиешелүү жер тилкелери менен мамлекетке кайтарылганын кошумчалады. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталын оодарып, ушу эки жагы менен алмак салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Кыргызстанда TikTok ресурсун чектөө боюнча чечим кабыл алынганы тастыкталды. Кыргызстанда TikTok ресурсун чектөө боюнча чечим кабыл алынганын Санариптик өнүктүрүү министрлигинен тастыкташты. Аталган ведомство мындай кат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен келгенин билдирди. Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы Кыргызстандын интернет провайдерлерине TikTok платформасын чектөө боюнча кат жөнөткөнү кечээ айтылган. Мындай чечим чыгаруу TikTok тарабынан балдардын ден соолугуна, психикасына, руханий жана адап аклагына зыян келтирүүнү алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө мыйзамда каралган шарттар сакталбаганы себеп болгон. Мыйзамда кандай маалыматтар балдардын саламаттыгына, өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизери аныкталып көрсөтүлгөн деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө.
Эсиңиздерге салсак, TikTok ресурсун жабуу боюнча бийлик 2023 жылдын августунда аракет кылган. Анда Маданият, маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлиги мындай чечим кабыл алууга бир катар кайрылуулар негиз болду деген жүйө келтирген. Ведомстволорго айрым бейөкмөт уюмдар TikTok социалдык тармагынын балдардын психика өнүгүүсүнө жана ден соолугуна тийгизген терс жана зыяндуу таасирине байланыштуу тынчсызданган кайрылуулар келип түшкөнүн айткан. Бирок кийинчерээк Санарип министрлигинин байланыш тармагын көзөмөлдөө кызматынын төрагасы Алтынбек Токторбаев маалымат жыйын учурунда аталган ресурстун жабылбай турганын билдирген. Кантта милициянын жаагын сындыра сабаган делип 3 киши кармалды. Кант шаарында милиция кызматкерлерин сабады делген шектүүлөр колго түшкөнүн Чүй облустук Ички иштер баш башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Кабарга ылайык 14 апрель күнү саат 4:00 чамасында Кант шаарынын Гагарин жана Зубков көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз адамдар бир адамды токмоктошкон. Жабырлануучу жаагы сынып ооруканага жаткырылган. Ал КР аттуу 33 жаштагы Сыгата райондук Ички иштер баш башкармалыгынын тергөөчүсү экендиги аныкталган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, соттук укуктук экспертизалар дайындалды. Кылмышка шектүү катар 35 жаштагы ДА жана ЭУ 33 жаштагы ИТ кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө амалдары улантылууда. Кыргызстандан Шарджа жана Дубайга учкан каттамдар токтотулду. Бириккен Араб Эмирлигинде нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Шарджа жана Дубайга каттаган рейстер токтотулганын Манас эл аралык аэропортунан билдиришти. Мындан тышкары Абу-Дабиге учуучу учак 18:50 чейин кармалган. Эсиңиздерге салсак, Дубай аэропорту селден улам ишин токтоткон. Шаарда нөшөрлөп жааган жамгыр эртеңкиге чейин уланышы мүмкүн. Дубайдын жолдору менен метролорунда суу каптаган. Ноокенде Өзбекстанга адамдарды жашуун өткөрүп турган канал табылды. Чек арадан адамдарды жашуун өткөрүп дары-дармекти мыйзамсыз ташыган деген шек менен кыргызстандык жаран кармалганын Ош облустук Ички иштер башкармалыгынын билдиришти. Маалыматка ылайык 5 апрель күнү Достук өткөрмө пунктуна жакын жердеги чек арадан мыйзамсыз өткөн 40 жаштагы ХБ аттуу өзбек жараны кармалган. Материалдардын негизинде чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө өзбек жарандарын жашуун өткөрүп жүргөндөр бар экендиги маалым болгону айтылды. Ошондой эле мыйзамсыз миграция каналдарын уюштуруу боюнча дагы бир кылмыш иши козголгону белгиленген. Жүргүзүлгөн ыкчам изилдөө иштеринин натыйжасында 12 апрелдин түнүндө Ноокен районунун 39 жаштагы жараны акча алып, өзбек жарандарын чек арадан мыйзамсыз өткөрүп жаткан жеринен кармалып камакка алынды. Шектүүнүн жанынан атайын белги коюлган акча каражаттары, түн ичинде көрүүчү дүрбү, далил буюм катары алынды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле шектүүнүн үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, жер төлөөсүнөн аткезчилик жол менен келген баасы болжол менен $30,000 87 коробка 41 дары-дармектин түрү, психотроптук дарылар да бар деп айтылат маалыматта. Тийиштүү экспертизалар дайындалганы кошумчаланды. Актер Чыңгыз Мамаев толук акталды. Актер Чыңгыз Мамаев соттун чечими менен акталды. Бул тууралуу анын жактоочусу Нурсултан Жаныбеков билдирди. Бүгүн актер Чыңгыз Мамаев толук акталды. Акыры адилеттүүлүккө жеттик деп жазды ал. Өткөн жылдын апрель айында актер кылмыш жаза кодексинин 155-беренеси сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери боюнча шектүү катары кармалган болчу. Декабрь айында Бишкектин Свердлов райондук соту актерго карата козголгон кылмыш ишинин материалдарын тергөөдөгү кемчиликтерди толтуруу үчүн жөнөткөн. Кийин Чыңгыз Мамаев президент Садыр Жапаровго сот адилеттүү болот деп ишенген, бирок сабырым түгөндү деп кат жолдогон эле. 11 январда ал үй камагына чыгарылган.